Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн YouTube каналымда жаңы долбоордун биринчи чыгарылышы, долбоорубуздун аталышы Көз Ирмем деп аталат. Бүгүн биз бул долбоордо алгачкы ирет коомдук жана саясий ишмер, белгилүү журналист Мелис Эшимканов жана ошондой эле агабыздын бир тууган иниси, акын котормучу жана ошондой эле белгилүү журналист Эрнис Асегулун эскерүү үчүн студиябызга агайларыбыздын жубайларын чакырдык. Тааныштырып өтсөм, Мелис Эшимканов агайыбыздын жубайы Асель Эшимканова, саламатсызбы? Жана ошондой эле Эрнис Асегулу агайыбыздын жубайы Назира Салиева, саламатсызбы же? Куш келиңиздер. Ден соолугуңуздар, жазгы маанайыңыздар жакшыбы? Баары жакшы, рахмат. Жеңе деп сиз абдан Асель айымды күтүп аттыңыз жана анан кыргызда абысын аңдышкан жоо деген сөз бар. Багы мамилеңиздер кандай? Эми Назира көз мамилебиз аябай жакшы, абысындарда эмес, эжесиңди курбуу катары дагы аябай жакшы мамилебиз. Назирага өзүм сөйкө салгам. Ошо көптөн бери күткөн Эрнистин ошо качан үйлөнөт деп баарыбыз туугандарыбыз аябай күткөнбүз. Анан ошо мен үйлөнөм деп неметкенде аябай сүйүнүп баарыбыз жакшы кабыл алганбыз. Анан өзүм барып сөйкө салып ошентип алып келгенбиз. Ошо 23 март болчу. Ошо 23 мартта баш кошконбуз өзүм мен аралдык болгондон ошо Арал кафесинде. Анан таң калыштуусу эме болгондо ошонун бет маңдайында 140-үйдө ошо Эрнис Мелис байкелердин эме балалык чагы ошол үйдө өтүптүр да. Анан ошо Эрнис мен ушу кечикмей адатым бар болчу да, анан бир жарым саат кечигип келдим го дейм. Анан Эрнис ошо үйүндө бир жарым саат кечиктим айткандай. Анан Эрнисти ошол үйүн карап, баягы тиги балалык жагын эстеп, ошонун нары эле жагында 50-чи мектеп бар да, ошол жака чейин барып келиптир Эрнисчи. Анан сен келгенче бүт балалык эмем баары көз алдыман өттү. Ушул жерде чоң апам, атам болуп баарыбыз жашачу элек деп. Анан таң калыштуусу ушул үйдү бузбай, до сих пор эле неме экен деп Эрнис таң калыптыр да. Баягы биз эме кылган боюнча эле турат депчи. Анан азыр деле ошондой да, негизичи турат да ошол. Анан Таластын аралы. Мен Талас районунун аралынан болом да. Анан Эрнис тамашакөй болчу да. Анан кийин ошо биз баш кошкондон кийин Аралдын Маралы деп тааныштырып элдерге ошентсе элдер тиги менин атым Марал экен деп ойлошчу экен да. Ошондой өзү акын тамашакөй ушундай болчу. Анан жеңем ошондо ошо сөйкө салып ушинтип алып кетишкен. Анан ошондо 23 мартта баягы силер чакырганда жаз айына туура келип, ошол учурга туура келгенде чын көз алдыңа элестеткен Көз Ирмем ошо калып калды да, Көз Ирмеминдечи. Ошондо баарыбыз отуруп, баягы жакшы тилектерди айтып, ушундай бир 7 жыл эле жашап калдык да. Кандайча таанышып калдыңыздар эле? Биз эми Эрнис өзү эми илгертен эле редактор болуп жүрчү да, тиги Асаба агымдардачы. Анан ошо агым, Асаба, ошо агымда иштешкен. Чолпон Орозобекова менен тиги Жеңиш Эдигеев де-факто деп кийин ачышкан. Анан ошо жака Эрнисти редакторлукка чакырышкан да. Анан ошо мен барып калып, анан экөөбүз ошол жерден келгенде эле жармаштырып калышты экөөбүздү. Анан мен ажырашканды эле укпаптырмын чынындачы. Анан аял оксам не дейт десем, ажырашып кеткенине 5 жыл болду депчи ошентип айтышкан да. Анан ошон үчүн көңүл буруп калдык го. Бирок мен Эрнисти мен өзүм мурда эле жазгандарын окуп жүрчүмүн да, андай аты мага тааныш болчу, бирок жакындан тааныш элек болчубуз. Ошо де-фактодан экөөбүз жүз көрүшүп биринчи жолу тааныштык да. Анан ошол жерден Эрнис деле мен Бишкек Таймста иштеп, мен деле көп жылдан бери журналист болуп келиптим да. Анан Эрнис деле мен мындай эме башым бош экенин билбептир да. Экөөбүз ошентип эле бири-бирибиз менен эме болуп, эми тил табышып калдык. Эми экөөбүздү тааныштырган чоң апаларыбыз го деп ойлойм. Чоң апасын аябай жакшы көрчү да. Анан баягы чоң апасын айтып, мен чоң апамды айтып эле. Эрнис бирок мени кафе, ресторанга почему-то 2 айдан кийин чакыра баштады да. Анан эмнеге чакырып атат деп мен таң калып барбай жүргөм. Анан Эрнис дагы мага кыздар шыр эле кетчү эле, бул эмне болгон кыз? Же киного барбайт, же эч жакка барбайт деп эч жагына барбай койгом. Сага керектүүнүн баары
Senin erkinliging, senin bарлашуң, senin tarifing, senin тура тандооң, senin номер 1 мобильдик операторуң. Переходи на О. Bir gün ошо көрсө мен жумуштагылар дагы көрсө экөөбүздү баягы баш кошусун деп аракет кылып кыздар калп эле суранып берчү экен да, дежурный болчубуз да, дежурный болгондо эже деп менден суранып берчү да, дежурный болосузбу, анткени Эрнис редактор болчу да, ал сөзсүз кез чыкмайынча калчу. Анан эже тиги мен бүгүн бошобой калдым, сиз болуп бересизби деп эле көрсө Эрнис экөөсүн чогуу кетсин деп эле экөөбүзгө ушундай условия түзүшчү экен да. Ошентип анан экөөбүз жүрүп сумга чейин жөө баспайлы жок дегенде деп анан чоң апаларыбызды сүйлөшүп атып анан сөзүбүз бүтпөй калды да, Эрнис эми бүтүрүп койбойлу кафеге кирип деди. Кафесине деле кирип кеттик, 12-ге чейин отурдук, дагы эле чоң апаларыбызды сүйлөшүпчү. Анан Эрнис аянга ишенчи айтып берген да, өзү ошо чоң апам түшүмө кирип, ушул кызды алсаң жаңылбайсың дейди. Деп анан мен баягы биз эмебиз да, апе сүйүүчү, анда сен мени сүйгөн жок белең. Чоң апаңдын сөзү менен үйлөнүп алдыңбы десем, эми Назира биз баягы акыл токтоп калганда баш кошуп атабыз да, азыр биздин возрастта сүйөм күйөм деген уятта мен ошол ресторан кафеге чакырганым уже сени жактырганымда колуң сураганым болчу деп ушинтип айткан эле да. Аселе жанда ушул эле суроону сизге узаталы. Сиздердин таанышкан учуруңуздар эстеп өтсөңүз. Биз дагы таанышканыбыз абдан кызык болгон. Мен НБТ телеканалында диктор болуп иштеп жүргөм. Бирок ошо финансылык проблемалар болуп, биздин канал убактылуу ишин токтотуп, анан бизди отпускага жибергенде менин бир курбу кызым кафеде официант болуп иштеп атыптыр. Ошол экөөбүз жолугуп калып, эмне кылып атасың деп, анан ушундай азыр бош жүрөм десем, жүрү чогуу иштеп туралы, убактылуу эле да деп. Анан ошол кафеге иштеп калдык. 1-2 күн иштегенден кийин эле Мелис жолдоштору менен келип калды. Анан келип калып эле как раз мен ошол жерде аларды обслуживать этип атканда чоң кыз, сизди НБТ телеканалында иштеген диктор эжеңизби же сиңдиңизби деп сурап калды да. Анан мен айткым келбей, мен өзүм деп ооба деп койдум. Ооба деп коюп эле кетип калсам, дагы бир аз убакыттан кийин жок, мени алдап атасыңар, өзүңөр турбайсыңарбы деп таанып калды. Анан ошентип ошол жерден сүйлөшүп калдык. Бир аз отургандан кийин эле мен жаныма келип, эмнеге ушундай болуп калды, жакшынакай кесибиң бар, билимиң бар, эмнеге бул жерде иштеп атасың деп, анан ушундай убактылуу эле биздин канал жабылып калып, отпускка жиберип, анан ошо курбум менен ушул жерде иштеп атам десем, жок, сага мындай жумуш жарашпайт, бул жерден кетишиң керек деп калды. Анан макул, мен убактылуу эле иштеп турам, анан кийин кетем деп десем, ошо күндө келип баштады. Биз ошол кафеге досторум менен келип баштады. Анан бир күнү Текебаев менен келип, болгон 5 күн иштедим болуш керек ал кафеде. Ошо 5-чи күнү келип Текебаев менен анан кийин жүр кеттик, азыр баарын ташта дагы кеттик деп тамак ичкенден кийин мени алып кетип калды. Мен убактылуу болсо дагы башка жумуш тапканга сага аракет кылайын деп. Анан кийин ошо ойлонуп, ошондо бир, по-моему, защита гласности деген бир фонд ачайын деп турган кези болчу. Ошол жерге киресиңби, да ошону чогуу ойлонуп көрөлү деп, ошону жаңы ошо ачылайын деп аткан кезде, анан кийин биздин канал кайра ачылып калды. Мен кайра жумушка кирип кеттим. Ошентип таанышып калганбыз. Ооба. Жана суроого кошумчалап коеюнбу, аңдышкан жубагысыңдар дегенгечи. Жеңем экөөбүз чын эле эже сиңди дейбиз. Эми жеңем бизден 7 жаш кичүү да. Эрнис экөөбүз 70-жыл болуп, 77. Анан Эрнис да жеңе сиздечи да. Жеңем ушул убакка чейин эле мени сен деп айт дейт да. Анан мен жеңем айтып атам. Тиле албайт такыр. Эрнис сиздечи, анан Эрнис мынтип айтчы да, мен ошентип айткам да, 77 болсо анда сен деп эле айта бербеймби, мындай тең туш курбу катары болуп каласыз десем, анан Эрнис мынтип айтканда, сен деген анда менин байкемди сыйлабастыгың болуп калат. Жолу улуу болгондон кийин кичүү болсо да жеңе дешибиз керек.
болду тамашалап койдум деп анан азыр деле сен деп айт деп көндүрө албай жүрөт. Анан мен эми оозум көнүп калган, айта албайм, тем более Эрнисти дагы өзү ушинтип айтты эле, сыйлабастык болуп катты, ушул ойдон кала берели деп. Анан бирок кичүү болгону менен абдан жеңемдин кеңеши, акылы абдан мага эме да, экөөбүз кеңешип көп нерсени мен ички бугумду жеңем айтам, кеңешин берет. Жоктоодардын кантип жеңдиңиз эле деп аябай сурап, ошондой жактардан эме берип ушундай жакшы эмедебиз. Бир чети жоктоп турганыбыз абдан өкүнүчтүү. Азыр арабызда жок экен мындай инсандардын. Бирок ушундай кыргыз эли, мисалы үчүн Мелис Эшимканов агабыздын көз өткөнүнө 12 жыл болуптур. Ошого карабай ушундай эскерип турганы биз үчүн сыймык, биз үчүн ушундай инсандарды эскерип туруу. Мелис менен Эрнис аябай экөө жакын болгондуктан ошо биз дагы ушул мамилебиз аябай жакшы болчу. Аябай Эрнис байкесин аябай сыйлачу, сөзүн эки кылчу эмес эч качан. Эмне деп айтса ошо сөзсүз ошол замат аткарганга аракет кылчу. Чынын айтканда мен тууралуу дагы көп ар кандай ош агайыңдар айтып келгенде дагы, ошо мен капаланып, настроением түшүп калганда дагы ошо Эрнис көп колдоо көрсөтүп, жеңе эч качан көңүл бурбаңыз, мындай ошактар айтылып келген буга чейин деле Мелис байкем жөнүндө азыр сиз менен баш кошкондон кийин дагы тем более айтылып келет, эч качан ага көңүл бурбаңыз деп ар дайым ошо колдоо көрсөтүп турчу, өтө сыйлачу, жакшы болчу мамилебиз. Эми ушак демекчи, могу негизичи ушу жеңем жөнүндө чындап эле катуу ушак жүрдү, турмушка чыгып кетиптир, бир казакка, ошентип Казакстанга кетип калган экен, төрөп алган экен деген биз деле угуп, даже аттуу баштуу эле саясатчылар сураса таң калып калгам да. Эрнис экөөбүз барган жерде эле, ай ушинтип Асель турмушка чыккан турбайбы, баласы бар экен го деп ушинтип сурашса, Эрнис экөөбүз аябай таң калып, аны ким айтты? Жок, биз билебиз да. Жок, жеңем чыккан жок да. Анан Эрнис байкушум айтып калчу эме депчи, чыкса деле иштерим эмне депчи. Эми жаш калды, чыкса деле болот да, мисалы мен уруксат берем деп Эрнис ушинтип калчу да. Анан баары бир бизге ишенишкен жок, эл ушакка ишенет экен чынындачы. Ишенбей Эрнис экөөбүзгө укмуш эме болуп жүрүштү. Анан былтыр Эрнистин эскерүү кечесин өткөрбөдүмбү? Анан ошондо жеңем чыгып сүйлөгөндө ошондо ишеништи да. Балдарыңыз кичинекей кезинде атасы калыптыр. Азыр уулуңуз атасынын жолун жолдоп, журналистика тармагында окуйт экен. Ооба. Атасы өтүп кеткенде уулум 6 жашта болчу, кызым 4 жашында эле. Негизи кандай кесип тандабасын, кандай багыт тандабасын мен колдойм деп эч качан өзүм бул жерге бар же бул жерге бар деп айтпайм деп ойлогом. Бирок ошо атасынын жолун тандап, журналистиканы тандап азыр окуп атат Европада. Ошо эми балдары чоңоюп калды уже. Азыр чоңоюп буюрса ошо биз Мелис өтүп кеткенде фонд ачканбыз. Ошо жаш журналисттерге жардам берели, Мелистин аты өчпөсүн деп, эми ошо буюрса балдары ошол ишти алып кетет деп ойлойм. Эрнистин да балдарын айта кетейинби? Эрнистин дагы тиги кызы менен баласы, кызы орусча ыр жазат, акындык жагынан кызы Бегимай. Анан бир жолу кыргызча жазып келиптир садагам. Келип атасына көрсөтүп атпайбы, чоң апасы жөнүндө жазыптыр да. Анан Эрнис ошондо айтты да, кызым сен орусча эле жазып бер депчи, кыргызча болбойт депчи. Анан ыр жазат. Анан тат уулу болсо ошо ал дагы журналистикага кызыгып жүрөт. Ошо айта берет, биздин алакан сайтыбызда ошо Эрнис негиздеп кеткен да. Баягы Мелис байкенин көзү өткөндөн кийин баягы асаба деп аманатын аткарайын деп бир 2 жыл чыгардык. Азыркы кезде окулбай калыптыр, сайт көтөрүлдү. Анан көрсө Мелис байке экөөнүн тилеги жана алакан деп ачып, ошо сайт ачып, телевидение ачып, радио бүт алакан деп кылмак экен да. Анан ошо агасынын аманатын улам четинен аткарып келатканда, анан ошо сайтты мага негиздеп ачып берген да. Анан тат азыр айта берет, эже форматын өзгөртпөйлү, минтпейлү, тигиндей кылалы, мындай кылалы депчи, мындай адагы жазганга дилгир да. Анан буюрса ошо тат деле жазып, ушу биздин сайтка салымын кошот деп ойлойм. Бир туугандардын кандай окшоштук жактары бар эле мүнөз жагынан, жүрүм турумдарынан?
экөө бир чети аябай окшош болчу. Бирок ошол эле учурда экөө эки башка адам. Окшоштугу экөөдөн таланттуу публицист, журналист. Эрнис ар дайым ошо байкесине жардам берип, гезитте иштегенде дагы, депутат кезинде дагы ар дайым жардам берип жүрдү. Таланттуу журналисттер экөө бирдей орусча да, кыргызча да эки тилдүү жакшы жазып, жакшы аналитикалык чыгармаларды, макала жазып, новелла жазып, ушул жагынан өтө окшош болчу. Бирок Мелис мындай коомдук иштерге көбүрөөк басым жасап, өзү мындай публичный адам болсо, Эрнис ошону өтө жактырчу эмес да, өтө жабык болчу бул жагынан. Ушул күнгө чейин дагы көп адамдар Эрнистин акындыгын мисалы үчүн жакшы билишпейт, кыйын котормочу катары жакшы билишпейт, ошо журналист, публицист катары билишет, бирок ушул таланттарын көп билишпейт болуш керек. Ошо жакында ошо Назирадагы эскерүү кечесин өткөргөндө көп адамдарга ошол ачылыш болду. Ошо Эрнис чындап эле экөөнүн окшош болгон жагы, Эрнис мындай чыкканды жаман көрчү да, болбосо көп эле тиги чакырышты телерадиогочу. Анан барбайм деп эле ал эмес, мынакей Конфуцийин чыкканда дагы могуну которгон мен компьютерден көрүп калып, анан тиги Эрниске көрсөтпөй эле тиги азыркы депутат тиги Нуржигит Кадырбеков ыйман фондунун жетекчиси болуп турганда барып айткам да, тиги Конфуцийдин эме осуяттарын кыргызча которуп аябай жакшы которгон экен, кыргыздын макал лакабы эле болуп калыптыр. Ошону чыгарып бере аласыңбы десем, алып келсеңиз деди. Анан Эрнистен уурданып жастырып алып барып көрсөтсөм, аябай жактырды да, үчүн эле чыгаралы деп. Анан бирок эже кабардар кылыңыз депчи, көрсөтпөй чыгарсак болбойт өзүнүн автордун деп. Анан Эрниске ошо айта албай, Эрниске айтыш да кыйын болчу да, эжеге билесиз го, мен өзүн бир 2 жума кыйналып жүрдүм, айта албайчы. Анан өзү билди, эмне оорлук кылдың эле, эмне болуп атасың деп билип койду да. Анан ушундай деп айтсам, анан бүт эме чыгарып, өзүм чыгарып берем деди, анан презентациясын кылып берем деди. Только сен эле барып беришиң керек экен, макулдугуң керек экен десем, автор мен эмесмин да, Конфуцийни чакырып экөөңөр өткөрө бергиле анда деп ошентип болбойт да Эрнис. Анан ошо алып барыш да кыйын болгон да. Анан тияка баргандан кийин дагы Нурила кайнежем экөөбүз аябай уговаривать этип, ушу 1 жума уговаривать эттик го. Анан алып баргандан кийин дагы келатканда сурады, а мен сүйлөбөймбү деди. Анан жаман көрчү да ошентип чыккандачы. Анан жок, сүйлөбөйсүң, жөн эле отуруп бересиң десем, жок мен нары жакка отурамбы өзүмчө дейт. Анан жок, эл арасына эле отуруп бересиң деп. Анан эл арасына келип отуруп алсак, Багыш Нуржигит мага жазып атпайбы, эже орду бар да, тиякта окумуштуулардын баарын чакырып койгон экен, немелердин профессор, доктор бүт отурат тияктачы. Анан Эрнистин орду бош турат. Эже эмне болдуңар дегенде, ай баштай бергиле, бул биякта отурат, болбой койду, аяка чыкпайм деди депчи. Анан Нуржигит сүйлөп, ошо баары бир тааныштырды да, элдин арасында отурат деп тааныштырып. Анан ошондо да телерадиого чыгып койбойсузбу, сурап атат эмесин десе, сүйлөбөй койду да качып. Анан Нуржигит сен эле сүйлөп кое бер эми десем, анан мен тиги баягы классташ, группалаштарым Эрнисти көрө элек болчу да. Анан алар тиги фамилиясын элесе албай эле Нуржигитти менин күйөөм дешип алыптыр. Ай жап-жаш балага турмушка чыгып алган турбайсың, эмне эле көрсөтпөйт десе, канча жаш кичүү сенден деп аябай чалышты да. Анан айттым, ай ал жөн эле чыгарып берген бала, менин күйөөм башка десем, баягы Конфуций жөнүндө сөз болсо, көрсө ойлошуптур да, автор ушул экен деп эле, супсулуу жашынакай жаш балага тийип алыпсың, балекет тиги бу деп ушинтип. Анан ал деген Нуржигит Кадырбеков деген, ал окуп койсоңор фамилиясын десем, фамилиясын да элесе алышпаптыр. Ай Кудай ата, мен ошо таң калдым да. Ошо Назира алдыда айтып өттүңүз, 23 март баш кошкон күнүбүз эле деп. Анан кандай жолдош болду сизге? 7 жыл бирге өмүр сүрүптүрсүздөр чогуу. Бул Эрнис өзү мындай кызык эле адам да. Эми мен чынында эле алам деп айткан жок, сүйөм деп айткан жок. Анан бир күн эле ошо орозо айт болчу, эме деп калды Назира, ушинтип сени тиги бир эжемдикине алып барайын.
деп калды да. Анан неге десем, жөн эле эми кирип чыкпайлы деп көрсө, кайнежемдерге үйлөнөм деп айтса, 4 кайнежем кандай кызга үйлөнүп атат болду экен деп чочуркашыптыр да. Жөө жүргөндү жакшы көрчү да. Тетиге кара жыгачка жөө барганбыз да. Нурбек кайнежемдикине барганда анан баардыгы бар экен, сүрдөп кеттим чынында элечи. Анан көрсө ошо көрөлү, сүйлөшөлү, таластын салты кандай деп неметкен экен. Анан барганда эми конечно сүрдөйсүң. Ошентип бат эле баш кошуп калдык да. Анан кийин эринси ошондо тамашага айтып эме кылып атпайбы, баягы асабаны чыгарып атканда ошо баш кошуу боюнча сөз болуп калды. Анан бирөө ат менен ала качкан тиги трактор десе, мен айттым да, ой жакшы экенсиңер, эринси мени жөө эле ала качып кеткен десем, эринси аны дагы тамашага айлантып, эмгектен эрге тийдиң да деп атпайбы меничи. Ушундай тамаша көй болчу да, мындай тамаша. Жакшы жолдош болду. Эме мээримдүү камкор ата, мындай бир жаман айткан жок. Мына жеңем мүнөзүн билет го, сөгүнчү эмес, өтө маданияттуу болчу. Мисалы биз аял кишиде кичине мүнөзүбүз бар да биздикичи мындай. Бирок мен деле мындай бат жазылып кетчүмүн. Өзү айткандай мени өткүн жамгырсың деп койчу да. Кичине жаап кетесиң, анан кайра күндөй болуп ачылып кетесиң депчи. Бир жолу экөөбүз квартирада жашап жүргөндө обогревательибиз эме болуп калды да, сынып калып өчүп түнү менен үшүп чыктык да. Анан эртеси оңдотуп келели десем, өзүң эле барып келчи деди. Анан тултуңдап өлө салып алып туруп, анан эшикти тарс жаап кеткем да. Анан кайра келатканда эми ачууң тарап кетет да. Анан келип неме кылсам, тиги чай коюп эметип атсам, тиги эмеси минтип байлап алыптыр. Мен эмне тишиң ооруп атабы десем, эртең менен бирөө жаакка чаап кетти эле, ошондон бери ооруп атат деп ушинтип. Ошон үчүн мен ушул убакка чейин ыйлап атам да. Эгер мени сөгүп, уруп, жаман болсо, мынчалык мындай бат эле унутмак болушуң керек да. Жакшы адам үчүн мындай мен үчүн кокустук да, бир саматта эле мындай ооруса да смириться этмекмин. Бирок эми Мелис байкеден жүрөк оорулуу болуп калган. Эми жүрөк оорулуу калган адамдар да Мелис байке жөнүндө билип билбей эле жаман сөз жазышты. Эринси мындай ички эмесин сыртка чыгарчу эмес да. Бирок ошо мен Фейсбуктан бирдекелерди окуп калса, сразу билчимин да, что Мелис байке жөнүндө бир негатив окуп калган го деп. Анан ошо эми айтпайсың, жооп жазып коесуңбу анда десем, жаман болуп айтканда, жок, мен китеп жазып атам, ошол жактан окушат. Эми алардын деңгээлине түшпөй эле коеюн деп. Аселе эже, сиздер 2,5 жыл сүйлөшүп жүрүп, анан баш кошуптурсуздар, Ооба, мен 2,5 жыл үйдөгүлөргө айта албай жүрдүм. Мелис, мен өзүм эле айтайынчы, ушунчалык коркуп атсаң, мен ар адам менен тил табыша алам, ишенип койчу, мага десе дагы болбой, жок. Сен мен апамды билбейсиң деп аябай коркуп айта албай жүрдүм да. Анан бир жолу мамам сурап калды. Уже ошактар жетиптир. Ушундай турбайбы кызым десе дагы такыр болбой койдум. Ушунчалык коркуп турмун. Мелис өзү дебей, Мелистин иниси, инелери деп койдум да. Анан ошентип дагы жүрүп, анан бир күнү болбой калды деп өзү айтпайт окшойт, башкача кылбасам деди окшойт. Туулган күнүмдө достордун баарын чакырып алып, анан кийин колума шакек салып, ушу досторум көзүнчө колум сурады. Анан ошондо мен үйгө келип уже айтышка туура келди да. Эмне деген шакек, бул каяктан, ким, кандай болду деп. Анан ошентип анан үйгө келип айткандан кийин мамам дагы папам да экөөдөн ыйлашып, кандай болуп калды ушактар, ушу чын турбайбы кызым, өзүң менен өзүңө тең эле киши менен турмуш курсаң болмок, сенден бир топ улуу турбайбы деп ыйладым, ачык айтканда. Каршы болду десем болот да. Бирок ошол моментте уже 2,5 жылда мен даяр болуп калыптырмын дагы. Ошондо биринчи жолу ошо ата энеме каршы чыктым десем болот да. Ошо мен силер кандай кылсаңар да мен чечим кабыл алдым деп. Кыргыздарда ошол жаш айырмачылыкта мындай ар кандай сөздөр айтылат. Ошол нерселерди кантип жеңдиңиздер? Ошо жакын эле, жакын алыс туугандардын арасында да көп сөздөр болуп, ушунча
жаш улуу экен деп анан кийин Мелисти көрбөгөндөр дагы бар экен арасында. Ошо таң калыштуу, ошо Мелисти көрбөйлү, бирок атын угуп жүрүп, эми Кыргызстанда Мелисти тааныбаган адам болбосо керек, атын угуп башкача элестетип алышыптыр да. Эми 15 жаш улуу болгондон кийин бир топ эле улгайып, мындай чоң, карыган киши катары элестетип жүрүшүптүр да. Анан кийин ушу биздин кызыбыз ушундай кишиге турмушка чыгабы деп анан ата неме кой дебейсиңерби, силер айтпайсыңарбы деп эле. Бирок ошо биз баш кошкондон кийин бир аз убакыттан кийин Мелис депутаттыкка шайланып калды. Анан ошондо бүт болгон туугандарыбыздын баары Мелисти көрүшүптүр да. Анан көрүп, анан ошо шайлоо кампаниясына катышып жүрүп дагы аябай арыктап кеткен. Ай, бул жапжаш эле кичинекей бала турбайбы деп таң калышып, бир чети сүйүнүшүп, биз башкача элестеткенбиз, кечирип койгула деп. Анан бир тобу свадьбага келгенден кийин таанышып көрүп, мындай орусча айтканда успокоились дегендей да. Анан ошондон кийин ата неме андай сөз айтпай калышкан да. Ата энем болсо Мелис өзү келип, үйгө келип, анан сүйлөшкөндөн кийин эле эми ушундай болуп калыптыр, мындай экөөңөрдөн ушинтип чечим кабыл алгандан кийин каршы болбой эле коелу деп аябай жактырышты да Мелисти. Ошондо ойлодум, чын эле Мелис өзүм эле мен барып айтайын дегенде эле жөн койсом болмок экен деп. Айрым туугандарыңыз балким сыймыктангандар да болгондур. Мелис ушундан бизге күйөө бала болду деп. Албетте, жеңелерим ушинтип айтканын угуп калгам да, өздөрүнүн кыздарына. Мына Асилдей болуш керек. Ушундай адамга турмушка чыксаңар, биз ыраазы болот элек дегендер дагы болду. Асил эже алдыда Назира эже айтып өттү, мен жашы кичүү болсо дагы мен кеп кеңеш сурап турам, анан жоготууну кандай жеңдиңиз эле деп сурап турган учурум болду деп. Анан ошол жолдошуңуздан айрылгандагы учурду, анан ошол нерсени кантип жеңдиңиз? Балдарыңыз менен жаш калсаңыз өзүңүз? Ооба, ошо балдар көп жардам берди болуш керек. Улум куюп койгондой атасына аябай окшош. Анан киши келип Куран окуткан сайын мен ыйлаганымды көрүп, ошо капаланып, анан кийин элдер келбесин деп баштады. Эмнеге бизге мынча көп элдер келип атат, анан келген сайын сен ыйлап атасың деп. Анан кийин башында айтып кетпедикпи, аябай камкор, жакшы ата, ол эринс ошо Мелис экөө ошол жагынан да аябай окшош да. Анан үйдө таптакыр башкача, саясат жөнүндө сүйлөчү эмеспиз, таптакыр жумуш проблемаларынын баарын эч качан үйгө алып келчү эмес. Анан ошо үйгө тамашалап, балдар менен ойноп, баладай болуп отурган ошо балдарды жактырчу да. Анан кийин балам ушинтип калгандан кийин же түшүндүрөйүн деп түшүндүрө албайм. Эмнеге ыйлап атасың, эмнеге деп эле. Анан кийин ошо атасына окшоштуруп, ар кандай бетин өзгөртүп, гримассаларды түзүп, мени күлдүрүп баштады уулум. Анан кийин анда болду, ушундай жагат экен, анда мен сени күндө ушинтип күлдүрөм деп балам айткандан кийин ошол сөз мага катуу тийди. Мен балдардын психикасына туура эмес жасап аткан окшойм деп. Ошондо бир ойлонуп калдым. Анан кийин бир күнү ошо 40-да болуш керек, Тамара Жаманбаева эжекебиз келип, сен дагы эле ыйлап атасыңбы, сен мындай кылган болбойт деп. Анан кийин ашын бергенде анда дагы бир жылдан кийин келип, түгүл байбайке экөө аябай урушуп кетти да. Дагы эле ыйлап атасыңбы, мындай болбойт деп. Анан Тамара эже айтты, сен мынтип отура берсең бир күнү же орукчан болуп каласың, же мээңен айнып больницага жатып каласың, сен өзүңдү кармабасаң болбойт деп бир катуу сөздөрдү мага айтып кетти. Ошондон кийин мен ойлонуп, анан кийин токтоттум. Ыйлаганды токтотуп, анан кийин кантип мен бул адамдын атын өчүрбөгөнгө бир андан көрө бир жумуш иштерди, иш-чараларды кылайын деп, анан ошо фонд жөнүндө ойлонуп баштадым да. Анан ошо Назира экөөбүздүн тагдырыбыз окшош болуп калгандыктан Назираны көрүп мен айттым да. Ушундай сөздөрдү айткан Тамара эже, ошол чын, эгерде сен токтотпосоң сен чын эле ошондой болуп каласың. Башыман өткөндөн кийин убакыт өткөн сайын
жеңилирээк болот, бирок азыр өзүңдү кармашың керек деп. Бала тарбиялоо аябай чоң жоопкерчилик. Анын үстүнө ушундай адамдын балдарын тарбиялоо дагы 1-2-3 эсе чоң жоопкерчилик болуш керек. Ата ордуна ата болуп. Ооба, бир чети оор десем болот, бир чети жеңил десем болот. Анткени ошо балдар көтөн атасын тартып, аябай ондай кандай десем, аракетчил. Кызыбыз мисалы үчүн ар дайым ошо байкесинин аркасынан жүрүп, балдар садикке барбайм десе, кызым ошо байкесин көрүп, мен да садикке барам деп, кийин мектепке киргенден кийин мен да мектепке кирем деп, ыйлап айткандан кайтпаган ушундай болчу да. Аябай өжөр. Ушинтип атып 4 жашында мектепке кирди кызым. Азыр 15 жашында 11-классты бүтүп атат. Анан ошо уулум чет өлкөгө кетсе, окуган мен дагы чет өлкөгө барам деп, азыр ошо англис тилин үйрөнүп даярданып атат. Алдыда Асель эже айтып калды, ошол Назира экөөбүздүн тагдырыбыз окшош депчи. Ооба, ошо көп жагынан окшош болду. Мен да 7 жыл жашадым, жеңем да 7 жыл жашады. Жолдошторубуз 50-ге чыкпай кетип калды. Ошо айырмабыз. Мен болгон балалуу боло алган жокмун. Ошо 3 жол бойман түшүп, эми ада өзүнчө чоң арман. Анан ушу Эрнис мындай өзү касиети бар адам болчу. Анан баягы эми бир жолу минтип айтканда, ушу Мелис байке 48 жашында каза болуп калды. Анан мен дагы ошо 50-ге чыкпайм го дейм дегенде, кой Эрнис антип өзүң мындай эме кылба да, Кудай сактасын деп койгом да. Биздин тукумубузда мындай мурунку чоң аталарыбыз деле 43-42 жашында кеткен экен, атам 43 жашында кеткен деп ушинтип айтып калганда, оюңа албай эле кой деп ушинтип айткам. Анан 2020-жылы 2019 логу Имам Алинин купталарын которду. Ушуларды которуп эме кылганда, тиги Тилек байке демөөрчүлүк кылам деп, ошо ким которду экен деп кызыгып карап калган экен да. Анан Эрнис Асегулу деп, Эрнистин котормочу экенин билбептир ал кишичи, журналист, анан акын деп эле билчикен да. Анан муну көрүп, ай жакшы которгон, окуп чыгыптыр да, жакшы которуптур деп. Анан Эрнис дагы кандай котормолоруң бар деп ушинтип калды. Чакырып өзү сүйлөшкөн да. Анан барганда Эрнис айтып калды да, мастер мен Маргаританы котордум десе, мен ошол жерден уктум Эрнистин которгонун. Эрнис которуп атканын билчүмүн бир нерсе, бирок ошону которуп атканын билген эмесмин. Бүтүп койдум, бүттүм десе, таң калып, сен бүтүп койдуңбу деп. Анан канча болду деп ошо Тилек байке сураганда, 2 айда. Эми ошо чоң романды 2 айда эле которуп коюп атпайбы. Анан анда мага алып кел, мен чыгарып берем деди. Анан ошону Тилек байкеге бергенден 7 ай күттү да Эрнисчи. Анан ошондо айтты да, тиги эме мен Москвадан тиги Булгаковдун эме мураскерлеринен неме ала албай жатам, уруксат депчи. Уруксат авторский право алышым керек. Анан чыгарып берем. Эрнис мыкты которупсуң, жакшы которупсуң деп ушинтти. Анан ошону күтүп жүрөм. Анан айтты Эрнис мага, Назира тиги биздин тукумда деген 50-ге чыккан эмес да. Ушу көрбөй калам го дейм депчи. Анан койчу Эрнис, эмнеге антип атасың? Булгаков өзү да көрбөй калган. Мен ошо аялы чыгарган кийин ушу сен да ошентип калбайсыңбы деп, антип эме кылба дегем да. Учурда уруксат алдыңыздарбы? Ооба, алдым. Мен каза болгондон кийин эми мага аманат болуп калды деп, тиги Булгаков атында фонд бар экен да. Ошол жака ошо эмелери, мураскерлери иштетет экен. Анан мага эртеси эле жооп келди. Биз уруксат беребиз, сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз деп көңүл айтып, ошо каза болуп калган жаман болуптур, абдан кубанычтабыз. Бирок закон боюнча бизге 10%-ын төлөп бересиңер депчи, чыкса деп. Анан ошол китептин багы дагы эле ачыла элек. Азыр эже жолдошуңуздун сизге арнап жазган ыры бар экен. Ошол. Калганы ошо Эрнис муну дагы өзү тандап кеткен ыры да, мага аманат болуп калды деп чыгардым да. Мага арнаган Акро ыры бар. Бул узун да, аябайчы. Анан бул эми мындай баштамгалар менен эле ошону эле айтып берип коеюн. Назира, сүйөм сени, кечиргин, бар бол тирегим деп жазылат да. Анан мындай эме кетет. Эми биякта эми ыраазычылык билдиргенде, сендей жарга туш болгонума ыраазымын
деп ушу Эрнис билгендей эле ушул жерде эле кайра эле кетеби таң калыштуу. Мен кийин өзүмдүн компьютеримден көрдүм да экөөбүз бири-бирибиздин компьютерибизге отурчу эмесмин деген ырды 2015-жылы жазган экен. Эми ушул өлөрүн билгендей болуп, коштошуу ыры да эмечи баягы көрмө келдиңби сен Куран окуп деп башталат да. Анан ушуну окуп алып да ыйлап калдым да аябайчы. Бирок билген го деп эле ойлоп атам да ушу. Сезген сөйлөгөн көп нерсесин таптым. Компьютер акыркы каты. Жүрөк курсун алам. Өзү билсе керек, ошо мага акыркы каты да бар. Мен азыр китеп даярдап атам, ошо жака киргиздим. Кайнежемдерге жазган да бар, баласына калтырган кенеси бар. Аселе эже, кийинки суроомду сизге узаталы. Эгер бир туугандар экөө тең таланттуу болсо, бирок бирөөсүнө жол берип, жол бошотуп тургандар болот да. Анан азыр байкап отурсак, ошол Эрнис агабыз агасынандай жол бошотуп, өзү бир аз артка кетинчиктеп турса керек. Ооба, ошондой болсо керек, өзүнүн характерине да жараша. Анткени Мелис көп айтчу, Эрнис менден таланттуу, гений эним бар деп көп айтчу да. Бирок мага окшоп жанталашпайт, элге чыкпайт. Ушу кыргыз эли бир күнү билет ушу Эрнистин талантын деп айтып калчу. Бирок Эрнис чынында эле ушу агасына ушу жол бошотуп, өзүнүн амбицияларын эч качан чыгарчу эмес.